Илгери билесизби, мына ошол Жедигердин журт башы Манас баары чогуу Ысык көлгө баратып, ошо бир сөз айтып койгондо Манас камчы менен чыга берген экен. Жедигердин азыр атын унутуп турам, бир уруу башчысын. Ошондо Бакай Манасты каттуу кагып, Манас деп койсо дардайып кетет экенсиң, үйлөп койгон чаначтай чардайып кетет экенсиң, токтот деп каттуу каккан. Манас ошондо кечирим сурап токтогон. Мына не деген улуу инсан, не деген улуу адамдардын урпактары бүгүн биз не болдук? Не болдук? Тескерисинче кой жүктөгөндөй кылып жүктөп барып, бу жерге барып сүйлөйсүң, ал жерге барып сүйлөп, бул жака чыгасың, ал жака чыгып, жетелеме болуп калган. Ошентип баатыр болгондон көрө, ошентип атак даңк алгандан көрө, канча эл артисти бар, канча эл акыны бар, канча эл жазуучусу бар, канча Манас орденин көкүрөккө тагып жүргөндөр бар. Манастан айланып гана кете тургандар болар. Кандай дейсиз? Баатырдыктан не пайда? Мына жана бирөө айтып атты эле, ошол кыргыз баатырлар эмнеге чыкпайт, 28 баатыр бар экен деп. Мен айттым, 28 баатыр фашизмден СССРди коргоп калды эле. Ичинде биз көкүрөк кагып мактанып кай жерге барбайлы, башыбызды көтөрүп сыймыктануу менен айтып жүргөн Дүйшөнкул Шопоков. 28 баатыр ошо Москвага киргизбей кармап калган эле. А бүгүнкү баатырлар Москваны эмес айланайын. Бүгүнкү баатырлар ошол жана Дооронбек Садырбаев айткандай, элим деп кан жүткүргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосуң деп. Ушул жок дегенде эл бел болбосо дагы ушул зыян келтирбей эле турбайбы дейм да. Артынан келип найза сайбай эле турбайбы дейм да. Жок, артынан келип найза саят да. Ошо Манастагы ушул бирөөнү киргизип берген да, Манасты эч качан ала албайсың дегенде, ушу киргизип ичинде жүрүп тыңчы болуп, бир гана учурда алат экенсиң, бир заматта аласың, ошондо башка учурда ала албайсың. Кайсы мезгил болгон? Таң супа тартканда дейт. Супа тартканды кыргыз түшүнбөй калды. Таң агарып келаткан мезгил. Ошондой мезгилде эмнегедир бул турат экен да, бүтүндөй кийимин чечип, жуунуп, даарат алып, анан намазга кирет экен. Намазга кирген мезгилде сайып калсаң, сайып калдың дейт. Дал ошол мезгилди күтүп отуруп, анан барып жуунуп, гусул алса керек, даарат алса керек, анан ушундай болуп анан намазга турган мезгилде келип саят да. Бүгүн ошол бийлик туура кылып атат деп кыйкырып аткандар дал ошол аркадан келип сайып аткандар да. Тилекке каршы ушундай. Кече эле ушулар садыр камалып жатканда дагы туура камадың, чирип кетсин ошонун нары деп кыйкыргандар ушулар болгон. Кече Сокени ушундай коргоп калабыз. Сокеге тил тийгизбегиле деп мени да сүйлөтпөй койгон ушулар. Бүгүн Соке камалсын деп аткандар да ушулар. Оңолбой койдук биз. Такыр жыйынтык чыгарбай койдук. Анан азыркылардын бир арамдыгы ушунда турат, айырмачылыгы. Өздөрүнө бир 200-300 баягы бакмаларды таап алган. Фабрика деп коет аларды. Отуруп алып бир эле киши кыздардын аты менен, аксакалдардын аты менен, балдардын аты менен жаза берет. Карасаңыз бирөөсүнүн сүрөтү жок. Баягы Кытай, Корея, Япон актриса, эстрада жылдыздардын сүрөттөрүн коюп алышат. Ушул кыз экен, ушул жигит экен деп калсын деп. Бул арамдыктын накта ордосу ушул болуп калды. Өтө жаман ордосу болуп, уясы ушул болуп калды. Жана Жапаров өзү айткандай, мен ошол жакта жатып эле ар бир эмнеге 25 киши тапкам, 25 кишиге ар бирин 50ге чейин аккаунт ачып бергенмин дебеди беле. Ошол практикасы менен келетат, ошол мамлекеттик идеологияга айлантырып жиберди. Ошону көргөндөр мына Абыкеев деген кеңешчиси айтып аттыр, кокуй камалгандардын баарын элибиз колдоп атат деп. Ой, айланайындар. Аскар Акаевичти айттым эле мен. Сиз көз айнекти чечиңиз, өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздөн чыгыңыз, элге аралашыңыздагы накта ааламды көз айнеги жок карап көрүңүзчү деп. Бүгүнкүлөргө да ошону айтам. Чечкиле көз айнекти. Чыккыла көчөгө. Силердин өзүңөрдүн бакмаларыңарды, ошол бакмаларды уюштурган 3 азаматты өзүнө өтө жооптуу кызматкер кылып алдын алып алган азыр. Бүтүн Кудайдан жөө жылаңач качкандар айланасында ошол отурат. Алардын жасаган иши ушул гана. Эгер ошол үчөөнү бириктирип туруп, кошуна өлкөгө бир
құттықтау жақсы жазсаң жаза албайды. Бирок ушак айың таратуу боюнча мастер. Да сыккан адистер да.